Акжолтой чоң көп жумуш орун түзгөн ишкана болуп кетсин. Кызыл тасмасы кесилген Аксай айылындагы бул кичи ишканада 10го жакын кыз келиндер жумуш менен камсыздалды. Алардын баардыгы атайын окуулардан окуп, тажрыйбалуулар. Учурда цехте окуучу кыздардын кофталары жана сарафандары тигилип жатат. Мындан сырткары жергиликтүүлөрдөн дагы буйртма алынат. Биз мурун үйдөн 4 машина, анан кийин 6 кыз надон болчу. Азыр болсо бул цехти ачышыбызна чоң түрткү болгон Эфестес уюму болду. Бизге эң керектүү машиналарды алып берди. Үчүрүнө үстөл генератор менен, пуговочный, петля, закрутка машиналарын алып берип, ошол машиналарды дагы бизге аябай чоң жеңилдик болду. Ушул эле айылда жергиликтүүлөрдүн дагы бир көйгөйү чечилди. Буга чейин малдын өлүгү жерге көмүлүп келсе, эми аларды өрттөп жок кыла турган атайын станок сатылып алынган. Айыл аймак башчысынын айтымында бул жабдыктын экологияга да зыяны жок. Тегерек чети тосулуп, коопсуздук да колго алынган. Мал өртөөчү крематорийибиз өзү 450 килограммдык, 450 килограммды бир салып туруп өрттөйбүз. Бул листопливо соляркасы менен иштейт жана ток менен салып форсункадан күйгүзүп берет экен. Ошонун негизинде саатына биз испытание кылдык, 12 литр солярка кетет экен. Ошондо 3 сааттын ичинде 450 килограмм өлгөн малдын тушун жок кылат. Мындан сырткары Тоң району үчүн биз көп иштерди жасап келгенбиз. Азыркы учурда 5 айылда иштеп атабыз. Алабаш айылынын суу системасын ошо өзүбүздүн көмөгүбүздү кошуп жакшыртуу багытында иш алып барып атабыз. Андан сырткары Төрткүл айылында 2 скважинаны реабилитациядан өткөрүп, суу тазалоо аспаптарын ишке киргизип, жана үйлөргө учетчик коюу иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары совхоздон Тоң айылына ошо абоненттерге учетчик коюу, акылдуу учетчиктерди коюу жана биллинг системасын киргизүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Андан сырткары Көксай айылынын дагы суусун жакшыртуу багытында ошол счетчиктерди коюп, анан жанагы суу тазалоочу аспаптарды ишке киргизип жатабыз. Элеттеги жумушсуздук маселеси жөнгө салынып, минтип мал чарбасы менен алектенген фермерлердин көйгөйлөрүнүн чечилиши жергиликтүүлөрдүн алкоосуна арзып жатат. Долбоорлорду ишке ашырууда жалпы 2 миллиондон ашык каражат жумшалган. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району.